Казан Куйган айылынын тургуну Бермет Көлбаева чоргодон аккан сууну ээн эркин, коркпой пайдаланып калганына аз эле убакыт болду. Анткени айылга келчү суунун башы ачык болгондуктан анын тазалыгына кепилдик жок болчу дейт үй кожо экеси. Эң ириде балдарынын ден соолугуна кабатыр болуп, ар дайым сууну кайнатып берүүгө туура келчү. Биздин суубуз мурун тосула элекке чейин биз коптончубуз, тиги балдарыбыздан коптонуп, азыр болсо суу башы тозулуп, азыр таза суу чыгып атат. Казан Куйган айылына таза суу 2006 эле тартылганы менен башкы суу бургулоочу жай тосулбай ачык турган. Мунун кесепетинен ичүүчү таза суу санитардык гигиеналык талаптарга жооп берчү эмес. 2 жыл мурун айыл өкмөт эл аралык коомдук фонд менен биргеликте бул маселени жөнгө салууну колго алган. Бул ФСС коомдук уюму жардам бере электе бул таза суу маселеси биртке көйгөй жаратып келген. Суунун баштары тозулбай, мал тебелеп ичүүчү сууну булгап келген. Бүгүнкү күндө суунун башы тозулуп, анан суу чыпкалоочу хлоратырларды орнотулуп атат. Буюрса элди таза суу менен камсыз кылабыз деген аракетибиз бар. Долбоор аркылуу башкы суу бургулоочу жайды тосуу үчүн жалпы 1 миллион 60 миң сом сарпталган. Ал каражатка негизинен курулуш материалдары, заманбап хлоратордук тутум жана иш шаймандары алынса, негизги жумуш айыл тургундарынын күчү менен бүткөн. Жергиликтүү азык-түлүк тутумун туура тамактануу үчүн колдоо долбоорунун алкагында Нарын району боюнча 6 айылда элди сапаттуу таза суу менен камсыздоо иштери жүрүүдө. Суудагы азык-түлүк катары эң чоң көйгөйлөрдү жаратып келет Кыргызстанда. Ошон үчүн биз основной негизги басымды ушу таза сууну оңдоого көңүл бурдук да. Биз биринчи жолу бул айылга келгенде таза суунун санитардык абалы аябай эле оор болчу. Бул жерде мал кирип, мал оттоп, үстүнө мал жүрчү да. Айыл өкмөтү менен кеңешип, такташып, санитардык нормаларга туура келиш үчүн бул жерде биз баягы капитально тостуруп мал кирбегидей кылдык да. Мындан аккан суу эми таза барып немеге резервуарга түшөт да. Бүгүнкү күндө эң чоңгу көйгөй жана максат ушу айыл өкмөттөр мындан аркы жумушту алып кетиши керек да. Ушул курулган курулмаларды, жана аспаптарды туура пайдаланып, мындан ары алып кетиш керек. Жана эл менен түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, акча чогултуп, мындан ары өздөрү кичинекей муниципалдык ишкана катары бул суу тармагын алып кетиш керек өздөрү. Калкты таза суу менен камсыздоодо Нарын облусу боюнча 42 айыл Азия өнүктүрүү банкынын колдоосуна алынган. Ал эми Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын каржылоосу менен Нарын шаарынын таза суу тутумун оңдоо мерчемделген. Нуркыз Абдрахманова, Норуз Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.